Мунаны өзүнчө согуп алып туруп, Маргун айылынын тургуну Салиева Раушан эже жашынан эле тар согуу өнөрүн үйрөнүп, айылдагы алдыңкы уздардын катарына кирет. Элеттеги уз айымдардын тобу менен биргеликте тарда согулган буюмдарды даярдап, айылдын брендине айландырган. Раушан айым тар буюмдарынын татаал жана кооз түрлөрүн жаратуу жеке чыгармачылыкты жана фантазияны талап кылат дейт. Өзгөчө улуттук оймо чиймелерди түшүрүүдө кылдаттык талап кылынат. Бул эмеси жиби ничке болуп, эме кылса жакшы чыгат да. Соғылған тар, сапады жақсы шығат, бекем болот. Азыр bir жерде соғып аткан эме бар. Кылычты катуура кырып, катуу сагып, сапаттуу кылышка аракет кылабыз. Кыздардын сейиге кош беребиз, кайсы үйдө ушундай тар кезиктирсек болот. Тар согуу мал чарбачылыгына тыгыз байланышып, байыртан берки көркөм кол өнөрчүлүктүн кооз түрүнө киргендиктен, анын даярдоо ыкмаларында элдик аймак боюнча айырмачылыктар бар экендигин айтышат. Мисалы бул 19 жиптен согулган бог жомол деп аталат. Маргун айылында таардын ай көчөт, тор көчөт, бог жомол түрлөрү согулат. Тен калган энелерибизден согуп келген, мунун атын покчо дейт, бог жомол дейт. Муну кыздарга сеп кылат. Бул кештесі айқы чүйқы дейді, 19 жіптік. Мүнтіп теріп алауыз. Қатты қыл соғып кеште салып соқса да болады, кеште сабай соқса да болады. Шо, мұны үлгертен қыздарға сепке беріп келген. Маргун айылында ар бир үйдөн бирден ууз чыга келет. Элет жеринде суу катуунун аздыгынан тургундар анчейин дыйканчылык менен алектенбейт. Кыргыздын көркөм өнөрүнө экинчи жашоо берген түктүү килем согуу бизнеси Гүлмира Турдубаева эженин демилгеси менен ачылган. Максаты айылдагы айымдарды жумуш орду менен камсыз кылуу. Ууз айымдар тобунун даярдаган килемдери өз кардарларын тапкан. Таза жүндөн согулган жайнамаз, сумкалар, килемдер бардык базарларда сатылат. Биздин ушу Маргун айылыбызда дайыма килем менен алектенет. Энелер, эжелер. Биз килемди чоң апаларыбыз бизге үйрөтүп, биз азыр өзүбүздүн аркабыздан баягы кылым карыткан кыргыз килемдерибиз улнутта калбасын деп, урпактан урпакка калтыруу үчүн жаштарга үйрөтөбүз. Азыр бир килемде 4 киши согот. Бизде шерик болуп согот, алгоо деп коет. Айыл боюнча? Айыл боюнча ар бир эле үйүбүз согот. Бардыгы. Маргундун килеми барбаса базарда соода болбойт. Баткен килемдери өлкөнүн брендине айланып калган. Анын өнүгүшүнө жаштарга мурас катары калышына Маргун айылынын айымдары да өз салымын кошуп келет. Элеттеги уз айымдар бул менен гана чектелбестен шайыр апалар тобунда түзгөн. Майрамдык иш-чараларда уюштурулган концерттик программалар аларсыз өтпөйт. Исак Туратбеков, Кайбыл Лавазбек уулу, Ош ТВ.